Динсиздердин ыкмасы. Ислам дини 7-кылымда пайда болуп, тез аранын ичинде дүйнө жүзүнө тарап, көптөгөн улуу дөөлөттөрдүн түптөлүшүнө, илимий ачылыштарга, адамзаттын жашоосунун түп тамыры менен өзгөрүүсүнө себепчи болгон дин. Нечендеген дин душмандары кылымдар бою ислам динин жок кылууга жана мусулмандарды багынтып алууга аракет кылып келишкен. Ислам акыйкаты 14 кылым ичинде ичтен чыккан адашкан жамааттардын оюндарынан, христиан крестүүлөрүнүн жортуулдары, монгол баскынчылыгынан аман калган. Аталган согуштар ар дайым ачык согуш иретинде болуп, жалгыз Кудайга ишенген мусулмандар жеңсек жеңиш, өлсөк бейиш ураанынын астында ар дайым жеңишке жетип келишкен. Албетте, жеңилгенде убакыттар болгон. Качан гана мусулмандар өз күчүнө таянып, Кудайды унутканда алар жеңилүү ызаасына дуушар болушкан. 19-кылымдын орта чене менен дин душмандарынын исламга болгон душмандыгы башкача өңүттө өнүгө баштайт. Исламды ачык согушуу менен жеңүү мүмкүн эместигин билген динсиздер мусулмандардын өзөгүнө сокку урууга талуу жерлерибизде издей баштайт. Самуэль Звемер, мусулман өлкөлөрүндө христианчылыкты жайган белгилүү миссионер. 1906 жылы Каир шаарындагы бүткүл миссионерлердин конгрессинде ал өз тарапташтарына мындай деп кайрылган: бир мусулманга келип исламдан баш тарт десеңиз, ал эч качан баш тартпайт. 25 жылда болгону 25 мусулманды христиан кылган чакта, алар ар күн сайын эң азында 25 христианды мусулман кылып жатышат. Биз аларга силердин диниңер баалуу жүктү ташыган өтө маанилүү бир кеме сыяктуу. Бирок бул кеменин жүгү өтө эле оор. Кеме максат кылган жерине сууга чөкпөстөн сүзүп өтүш үчүн бул жүктөрдүн кээ биринен баш тартуу зарыл деп айтышыбыз керек. Ошентип акырындык менен мубахтардан, мустахабтардан, сүннөттөрдөн баштап, важип жана парздарын да кошуп алардын кемесин ашыкча жүктөн бошотобуз. Кеме каршы тарапка сүзүп өтсө да ичи бош болот. Ушул принциптердин негизинде дин душмандары жылдар бою аракет кылышат. Мусулмандар бара-бара диний өкүмдөргө супсак мамиле кылып, батыштын маданиятына сугарыла баштайт. Анын жыйынтыгында акыркы адилеттүү мусулман өлкөсү болгон Осман дөөлөтү 1923 жылы ичтен чыккан саткындардын колу менен кулатылат. Бирок душман уктабайт. Максатына толук жетиш үчүн мусулмандарды динден алыстатуунун экинчи этабына өтүшөт. 1935 жылы Кудустагы миссионерлердин конгрессинде Самуэль Звемер жаңы концепция сунуштайт. Силерде мусулмандарды христиан кылгыла дебейбиз. Башкы максатыңар мусулмандарды ислам дининен алыстатуу. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин крестик белгибизди такпай эле койсун. Чиркөөгө деле каттабасын, чокунбасын. Бирок христиандардай болуп жашасын. Муну заманбап жашоо, маданияттуу жашоо деп билишсин. Жараткан Кудайын жана пайгамбарын тааныбай өскөн бир муун бийик бир максаттарга жетүүгө жана башкарууга аракет кылбайт. Тынч, комфорт ичинде жашоону, акчаны жана напсини сүйүшөт. Кумарын гана кандыруу менен жашоо кечиришет. Чындап эле, учурда өзүн мусулман деп эсептеген миллиондогон адамдар бар. Бирок жашоосунда ислам дининин жатакалса жыты да билинбейт. Илимпоз, интеллигенция деген катмарлардын көпчүлүгүндө динди караңгылык, артта калгандык деп тааныгандар улам көбөйгөн. Динсиз жашоону жарык жашоо, жатакалса светтик, жаркын жашоо деп атап алышкан. Өз динин, жараткан Кудайын, пайгамбарларын, дин үчүн кызмат кылган ата-бабаларын тааныбаса да, бирок атактуу спортсмен, мушкерлер, кымбат баалуу унаалар жөнүндө бир нече саат маек куруп бергенге даяр. Ат үстүндө кыштын ызгаарында да, жайдын аптабында да өзүн аябаган көчмөн элдин бул урпактары жылуу жумшак шартка көнүп, комфорт зонасынан чыккысы жок. Жаштар колуна акча тээр замат аны оюн зоок кумарканаларга, көңүл ачуучу жайларга сарптаганга шашышат. Мусулмандарды чокундуруп дин кабыл алуусу үчүн майнапсыз эле кыйнала бербейли. Түрдүү жол, ыкма-чараларды колдонуп көрөлү. Ислам өлкөлөрүнө киргенибизде христиан адаттарын, христиан майрамдарын, христиан маданиятын жана христиан ахлагын алардын көзүнө жагымдуу кылып көрсөтөлү. Өзүн мусулман деп эсептегени менен өз ислам же улуттук майрамдарын билбеген, элибизге жат болгон майрамдарды майрамдоо баскынчылардын маданиятын кабыл алуунун алгачкы эшиги. Мусулман болсо да, бирок батыштын кийим кийүү, чач жасалгалоо, маектешүү манерасын өзүнө адат кылышат. Учурдагы бурмаланган христиан адап ахлагына ылайык Кудайга ишенип жүрөктүү болушу керек деп, Кудайдын өкүмдөрүнө салкын мамиле кылышат. Ал эми жараткан биз үчүн зыян болгон тыюуларга кош көңүл болуп, коомдо араккештик, ойноштук, баңгилик, кумарпоздук, сүткорлук, кулачын кеңири жаят. Бир мусулман туулганда документинде мусулман болуп жазыла берсин. Өлгөндө мечит алдында жуулуп жаназада окула берсин. А бирок жашоосу христиандардыгындай болсун. Чиркөөгө келүүсүнүн кереги жок. Мага десе мечитке деле каттай берсин. Бирок аны өмүр бою бир христиан сымал жашатуубуз керек.
Учурда мусулманчылык төрөлгөндө молдону чакырып кулагына азан айттыруу, тез дер мезгилинде сүннөткө отургузуу, үйлөнгөндө нике кыйып коюу, жана өлгөндө кайра эле ошол молдону чакырып жуундуруп жаназа окутуп коюу менен чектелип калгандай. Чиркөөгө кирбесе да, бирок жума күнү мечитке барган, ал эми кечинде түнкү клубка же башка арам ишке кол ургандар жок эмес. Айт күнү же жума күнү жамаат менен намаз окугандык христиан өлкөлөрүндөгү айда жылда бир чиркөөгө кирип чокунуп шам койгондорго окшошуп бараткансыйт. Биздин миссионердик кызматыбыздын негизги максаты бир гана Инжил акыйкатын жайылтуу эмес, а балким мусулмандардын жүрөгүн таза диний түшүнүктөрдөн тазалоо. Ага жетүү үчүн мусулман кыздарын өз тарабыбызга тарталы. Бул үчүн колдон келген бардык ыкмаларды колдонолу. Анткени максатыбыздын ишке ашуусуна бир гана мусулман аялдары тоскоол боло алат. Аттен кылчу жагдай. Бирок бул тармакта динсиздер максатына жетип бараткансыйт. Социалдык түйүндөр аркылуу кыздарыбыздын уят сыйытын, ыйба деген түшүнүктөрүн жок кылганга жол ачылды. Кыз балага 40 үйдөн тыюу деген нерселер эскичилик катары кабыл алынып калды. Аялдардын эркиндиги деген чынжыр ошол эле аял затыбызды бузгулуктун, жалгыздыктын, бактысыздыктын кулчулугуна байлап жатат. Эне биринчи медресе. Кайсыл бир коомдо эне институту бекем болсо, ал коомдун өзөгү бекем болот деп билиңиздер. Кыргыз эли бекеринен атасы жамандын бири жаман, энеси жамандын баары жаман деп айтпаса керек. Урматтуу мусулман боордошубуз, бизди дин душмандарынын аракети эмес, өзүбүздүн аракетсиздигибиз көбүрөөк ойлондурсун. Күнөөнүн баарын шайтанга, напсиге, батыштагыларга, масондорго, жөөттөргө же кытайларга иле бербестен, өзүбүз тетик болгонго аракет кылалы. Өз динибизди, маданиятыбызды жана тарыхыбызды терең үйрөнөлү. Кечегиси бар элдин эртеңи да болоору анык. Үммет ойгонуп жатат. Сен да ойгон.